Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программабыз эфирде сапар алды. Андыктан бүгүн мыкты бийчилерибиз, мыкты ырчыларыбыз, деги эле чыгармачылык жаатындагы инсандарыбыз бүгүн сиздердин үйүңүздөрдө конокто десек жаңылышпайбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи эле түбөлүккө жаш бойдон калуунун сыры эмнеде десеңиздер, бул чыгармачылыкта музыканын чыгармачылыктын эң бир бөлүгү бул бий болот экен. Бийлеп жүргөн инсандар албетте түбөлүккө жаш бойдон калат экен. Андыктан бүгүн мынакей Велора бийчилер тобун конокто чакырып отурабыз. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Аман эсен келип алдыңыздарбы? Ооба, жакшы, рахмат. Ар дайым көрсөк ушул жакшылыктын кыргыз элибизде жаркылдап кызмат кылып келе жатасыздар. Алгач ирет ушул кыргыз элибиз менен амандашып, саламдашып алыңыздар, Саламатсыздарбы? Алгач ирет эле ушул сулуу болгон конокторубуздун бирден тааныштыра кетсек, аттын атасы куту сүйнөт деп коет го. Велора бийчилер тобунун жетекчиси Керим Кулова Диля. Саламатсыздарбы? Менин атым Диля болот. Толук атым Дильяза. Мен ушул бий топту 2 ай болду ачканыма. Так кыздар менен баарыбыз бирге чогуу эле ачканбыз бул бий топту. Так мен өзүм 15 жаштан баштап бийлеп баштагам. Разный топтордо бийлегем. Көп топ бар да, мен көп группаларда бийлеп, ошолордон эмелерин алып, получается, өзүмдүн опыттарын набралась и вот открыла вот такую вот группу, получается, Велора деп. Дилия, рахмат. Абдан сонун жакшы ой менен группаны ачкан экенсиз. Сизден бий мүчөлөрүңүз менен дагы тааныштырып өтөлүк. Алгач ирет эле мынакей сулуу кызыбыздан баштайлык. Өзүңдү жакындан тааныштырып өт. Саламатсыздарбы? Менин атым Мерим. Мен 16 жаштамын. Эжем бийлейт, анан мен да бийлегим келип кетти. Мындайча айтканда, эжени карап сиңди өсөт дейтпи? Вот, анан эжемди карап мен да бийлегим келип кетти. Бийлейинчи деп сурандың? Ооба, көп сурандым. Дилияга дагы рахмат айтыш керек экен да. Сенин сунушуңду четке какпай, группага кошуп бийлетип жүргөн, Ошо менен анан Велора бийчилер тобуна бийчи болуп келип калдыңыз, мүчөсү болуп, Ну, до этого бийлегем да, башка группаларды деле бийлеп жүрүп. Мындайча айтканда, баарыңыздар эле өзүнчө бийлеп, опут топтоп келип анан кийин бир группа болуп түзүлгөн экенсиңер да? Абдан сонун. Анда эмесе сизге Менин атым Бекова Мунара. 18 жашка быйыл толом. 11 класста быйыл бүтүрүүчүсүмүн. Ак Суу Беловодскийдеги Ак Суу номер 1 мектептин окуучусумун. Мен да 9 класстан мурун танцага барып жүрчүмүн, кичинекей группаларга. Андан мурун мен бул Диля деген кызыбызды телевизондордон жана инстаграмдардан ошоктардан көргөм. Мен да бийлегим келип ошол группага кошулдум. Азыр деген баягы интернет өнүккөн заманда, анан ошо интернеттен көрүп анан кийин келген экенсиң да? Абдан сонун. Эң сонун. Ошол бийге болгон кызыгуу Диляны көрүп кызыктыңбы же мурда дагы ошо бийлеп жүргөнсүң, Мурда дагы мындай бийлеп жүрчүм, анан бийге өзүм дагы кызыкчумун. Ошо телефондон көрүп дагы кызыгуу болуп кошулуп группага. Группанын бир мүчөсү болуп калдым. Диля байланышканда эле сразу кабыл алам деди. Сразу эле айтты. Албетте, азаматсыңар. Андан кийинки сулуубуз. Саламатсыздарбы? Менин атым Асема, менин жашым 17-де. Мен бул Велора бийчисинин тобуна кошулганыма 2 жума болду. Жана бул группага кошулганымдын себепчиси бул менин классташым Мунара болот. Диля кызды абдан мактап, жакшы бийлерди үйрөтөт, жакшы кыз деген үчүн келдим. Ошол 2 жумада мен булар менен көп учур өткөргөндөй эле тил табышып кеттим. Бул мезгилге чейин бийлеп жүрдүңүз беле? Бул мезгилге чейин мен да 9 классымда бийге катышчумун. Андан кийин катышпай калгам жана азыркы убакта катышып баштадым. Азаматсыңар, баарыңыздардын башыңыздарды бириктирген ушул жерде эң эле күнөөлүү ким экен?
Мен Билер күнөө экенсиң, Ооба. Азаматсың, мынакей ушул чыгармачылыкка башотуңар менен кирип, мынакей кыргыз элибизге кызмат кылып, жакшылык тойлордо, кыргыз элибизде тойлор көп эмеспи? Жакшылык тойлордо көрүп калып жатабыз. Аракетиңер абдан күч. Мен силер менен сыймыктанам. Анан ошо бүгүн дагы ошо силерди кыргыз элибиз менен дагы көпүрөөк байланыштырып, ушундай Велора бийчилер тобу бар деп даңазалагым келди. Албетте анан Дилярага кайрылгым келип атат. Бул жактагы сулуулар сизди көрүп бийлегилери келип, группага келген экен. А сен кимди көрүп бийлегиң келди? Мен Элиза Талайбек деген эже бар болчу. Ал Разель деген ансамблдын эмес жетекчиси болчу. Ал мага ушул баарын үйрөтүп, ошого рахмат дегим келет да, чоң рахмат депчи. Так мен өзүм мондай деңгээлге жетмек эмесмин. Конечно, кыздарымдан деле рахмат сурайм, потому что алар жок, мен тойлорго чыга алмак эмесмин, биле алмак эмесмин жалгыз. Вот, бирок чоң ыраазычылыкты мен Элиза эжеге бергим келет да, потому что ал мага могу костюмдарды алганы помогает эткен, получается. Жардам берген, ооба. Анан тойлорду табышканга жардам берген. Вот, ошо Элиза эжени көрүп мен тоже мен ага көп айтып жүргөм да, мен ачам группаны, ушундай деп жүрсөм, макул колдоочу да мени всегда ач деп. Ошондон кийин смелости набралась, ачып салдым группаны. Ардактуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе Велора бийчилер тобунан жагымдуу бир бийине көңүл бөлөлүк.
Okay, let's do it. Отту кечип ойногон, оюнга ишке тойбогон, оомал төкмөл дүйнөнүн оош кыйышын оңдогон, ошол кыргыз бий менен ойдолоктоп ойногом деп мынакей Велора бийчилер тобунан жагымдуу бий болду. Абдан сонун мынакей Диляра баштаган Велора бийчилер тобу Кудайым буйруса кыргыз элине кызмат кылып келе жатат. Канчалаган жакшылык тойлордо кызмат кылып жүргөндөрүн көрүп жүрөбүз. Анан Диляра дагы деле кайрылгым келип атат сага. Бул топ менен иштеш өтө кыйын да. Топ менен анан той болуп калган мезгилде болобу, же съемкалар болуп калган мезгилде болобу, же сахнага чыга турган мезгилде болуп калабы. Ошол мезгилдерде бир кызың бошобой калган бир мүмкүнчүлүктөр болуп бир кыжалат кылбайбы сени? Кылат, көп болот ушундай учурлар. Өтө көп болот. Например, мына тойго 5 мүнөт калганда, чыгарга 5 мүнөт калганда жазып калышат да, жок мен чыга албайм. Анан кээ кыздар, например, менин мам кое бербей коет деп, мен кечке этот тойго 2 күн калганда жазам да, мондай список сразу жазып коем да. Сен чыгасың, бул чыгат депчи. Анан ошол маалда сразу айтам, айткыла сразу. Бирок кээ ситуациялар болот, ушинтип чыкпай калат. Кээде үчөөбүз чыгып калабыз, например, подводить эткен да көп учурлар болот. Тойдо мисалы еще Анан ойлоп кетесиңби ошол мезгилде кайдан дагы түздүм эле топту. Ооба, көп өзүм эле жалгыз жүрө бербей бийлеп деп. Ооба, көп учурлар болот. Получается еще эмеде топто бийде кыздар менен иштеш өтө оор. Өтө оор. Мен получается буларга эме болом да, мамасындай эле болуп калам, апасындай эле болуп калам. Булар менен под мою ответственность келишет да. Вот, көп ата-энелер мага жазышат, чыктыбы, чыккан жокпу, кандай деп. Сөзсүз түрдө. Да. Анан мен Мунарага кайрылгым келип атат. Бул чыгармачылыкта негизи эле үй бүлөдө деле ата-энелер деле уруксат бербейт да. Кайдагы бий, окуңду оку деп жана ошондой моменттер болобу сенде да? Жок, мен да апам айтпайт. Мен наоборот апам мени өзүмдү колдоп келет. Мисалы үчүн танцга катышкың келип атат десем, макул катыш деп, болгон мүмкүнчүлүгүмдү сага берем деп наоборот мени колдоп турат. Ата-эненин эң бул балдарга болгон колдоосу бул оюнда эмнени каалап жатса бала ошону колдош керек экен. Балким кандай тагдыр күтүп турат, ким билет, бирок ошол мезгилдеги, азыркы мезгилдеги эмнеге кызыгып атса ошол нерсесин колдош керек экен. Эң туура эфирден пайдаланып сиздин ата-энеңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы болсо колдоп кыргыз элине кызмат кылганга түрткү боло берсин, Ушул эле суроону сизге бергим келип атат. Менде деле ушундай, мама мени колдойт, айтат. Бар, конечно, жардам бер дейт. Кандайча айтканда мен деле колдойт. Рахмат, мама. Сау. Ошол эле суроону мен сага берейин, Мен танцга катышканыма менин мамам кичине тоскоолдук болот. Бирок мен мамама түшүндүргөнгө аракет кылам. Мен жашмын, мен да бийлегим келет. Балким ушудан өсүп өнүп, мен келечекте кыргыз элине таанымал актриса же дагы бир нерсе болуп чыгармын деп
ошондуктан мен мамама түшүндүрүп айтам. Мамам дагы түшүнүк менен карайт. Эң негизгиси түшүнүк менен караганы жакшы. Албетте колдоп турса өзгөчө кыз киши, Ооба. кандай тагдыр күтүп турат. Анан жакшы жолго түшүп, жакшы жаркырап кыргыз элине кызмат кылып турсаң ата-эненин сыймыгы да болчу. Анан ошол жакшылык ойлордо жүрөбүз деп атпайсыңарбы? Анан мындай кызыктуу окуялар көп болобу? Ооба, көп эле болот кызыктуу окуялар. Кээде мындай окуялар болуп калат да, чыгармалда кыздардын мындай туфлясы атып кетет, бийлеп аткандачы. Бийлеп жаткан мезгилде. Бир жолу ушундай болгон, бийлеп атып бир кыз восточный бий билебиз да биз. Анан биз бутубуз менен тээп туруп арты караган маалдачы бир кыз алып туруп бутун өйдө көтөргөндө тиги кимге гостьтер барго, ошолорго барып столуна түшүп, коноктордун столуна түшүп бит болгонбуз ушинтип. Ооба. Анан еще бийлеп атканда баары бирдей бийлеш керек да, негизичи кээ биркиде кыздар унутуп калып анан кеч жатып калышат же кеч туруп калышат, кеч эметип калышат, ушундай да болот да. Жаңы эле ошо айтып жатпайсыңбы Диля? Ошондой кыймылдарды туура эмес кылып калган мезгилде бийлеп жатып дагы мындай бир нервке алдырып жиберген күндөрүң болобу? Ооба, бар. Ал моментте биз получается бийлегенде биз всегда күлүп туруш керекпиз да. Элдерди карагандачы. Мен бир кемчилигин көрүп калсам, булардынчы сразу момент өзгөрүлөт да, мен кебетемчи. Прям өлтүрүп салгым келет да буларды. Анан бий бүткөндөн кийин барып чыгып урушам. Катуу эле урушам. Албетте, өзүң айтып атпайсыңбы, топко жетекчи болуш өтө кыйын. Анан бирок жетекчи болгондон кийин ошону сенин айткандарыңды туура түшүнүп, туура алып кеткен топтун мүчөлөрү дагы түшүнүп кеткен абдан жакшы да. Анан кийин билишибизче көп эле топтор бар. Жаңы баштаганда жакшы эле башташат. Ой, сонун баштадык депчи. Андан кийин жок болуп кетет. Эмнеге десе эле мен укпай койду депчи. Анан кийин андай ойлоруңар келбейби? Силерге эмне эле кечке эле мени Диля уруша берет депчи. Жок. Андай нерсе болбойт го дейм. Бүгүн ал кыздар келбей калды. Буларга көп деле урушпайм, булар жакшы билешет өзлөрү. Бирок бар кээде кээ кыздар толтура ушундай кыздарчы чыгып кетишет кээде. Анан эмнеге кечке уруша бересиң деген сөздөр болот. Анан ата-энелери да чалат. Ата-энеси чалат, мен кызым мынтип настроениясы жок келди эмнеге депчи. Ушундай да учурлар болгон да бизде. Анан сөзсүз түрдө сен дагы ошого даяр болушуң керек. Анткенде ошонун баарын көтөрөм деп. Ооба. Көтөрөм деп анан кийин жетекчи болот да. Анан мындай азыр бийчилер абдан чыгармачылык жаатында керектүү адамдарсыңар да. Анан кийин силерге клипке тартылганга деп мындай бир сунуштар түшөбү? Ооба, көп эле түшөт сунуштар. Бирок шартка жараша го дейм. Шартка жараша. Бирок биз пока еще тобубуз менен түшөлөкпүз клипке. Аракет кылып жүрөсүңөр. Аракет кылып жүрөбүз, ооба. Албетте аракеттин кыла берсеңиздер берекет болот демекчи. Ушул эле суроолордон сизге бергим келип атат. Бийде кыялдануу болот го. Анан кийин кыялыңызда келечекте мен айтып атсаңыз, мен сизди уже актрисага окшоштуруп кеттим да. Келечекте актриса болот окшойт деп жанан ошол жаатында да улантайын деген ой барбы? Ооба. Келечекте мен дагы актриса болгум келет. Бирок ошого жараша аракет кылыш керек. Бийлерге чыгыш керек, жакшы бийлеш керек. Акцентка. Мындай түз эфирлерге сүйлөгөндө уялбай, өз оюңду айта билиш керек. Актерский мастерство деп коет, баары бир эле билим алган адам озот деп коет, албетте билим алыш керек. Ийгилик каалайм силерге. Чоң рахмат. Алтындай убактыңарды бөлүп, ушундай алыскы жолдон келип отурасыңар. Мынакей Велора бийчилер тобу деп бизде алтындай болгон убактыларын бөлүп келип отурган конокторубузга терең ыраазычылык билдирелик. Чыгармачылык ийгилик дагы болсо өнүп өсө бергиле. Убакыт учкан куш экен. Бателе мынакей сиздер менен баарлашуу аягына жетип отурат. Элибизге эркин микрофон берелик, келиңиз.
Менин кааларым ким топ ачып атат ошолорго кааларым эчтекеден коркпогула, ачкыла, өнүккүлө, өскүлө, болбой бара жатса чыдагыла, бул деле оор иш. Мен кааларым ушул эле. Чоң рахмат сизге чакырганыңызга. Албетте, сиз айтмакчы, бул топту алып кетиш өтө оор нерсе, бирок өзүңүз айткандай чыдамдуулук керек, чыдаш керек, ишти баштабаш керек, баштагандан кийин аягына чейин таштабаш керек демекчи. Чыгармачылык ийгиликтерди гана каалайбыз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Велора бийчилер тобунун жагымдуу бир бийи менен эфирибизде жыйынтыктайбыз. Ал эми биз коштошпойбуз, сиздер менен жөн гана аман болуңуздар демекчибиз. Kelgin gülüm erkelegin bağ bulayın, sözlerinden şifa tapıp sağ bulayın. Güzeldir sen barca kaşı kemanlardan, canım, canım seni esregeymen yamanlardan. Sadakatte meningdeyin aşığınla, tapalmazsan andıcanı taşkanlarda. Kelgin gülüm erkelegin bağ olayım, sözlerinden şifa tapıp sağ olayım. Kelgin gülüm erkelegin bağ olayım, sözlerinden şifa tapıp sağ olayım. Can havuçlap uzun uzun kiprigide, parmaktaman misalning qil ko'prigida. Can havuçlap uzun uzun kiprigingda, parmaktaman misalning qil ko'prigida. Cho'chimasman jabru jafa azoblardan, cho'chimasman jabru jafa azoblardan. Qo'rqadurman xaridoring ko'pligidan, qo'rqadurman xaridoring ko'pligidan. Kelgin gülüm erkelegin bağ bulayım, sözlerinden şifa tapıp sağ bulayım. Kelgin gülüm erkelegin bağ bulayım, sözlerinden şifa tapıp sağ bulayım. Keser, aydın yüzün tolunayning yüzün kızar. Ara kaşim kılıç bulup sabrım keser, aydın yüzün tolunayning yüzün tuzar. Her karışın kayta kayta bunu yad etken, ko'nglim uyun bo'ron kabi kelib buzar. Her karışın kayta kayta bunu yad etken, ko'nglim uyun bo'ron kabi kelib buzar. Kelgin gülüm erkelegin bağ olayım,